Президент Садыр Жапаров бүгін 24 февральда Москва шаарында Орусияда жашаган кыргыз жарандары менен жолугушууда. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат кызматынан билдиришти. Мамлекет башчы Владимир Путин менен жолугушуунун жыйынтыктары, анын ичинде Орусияда эмгектенген кыргыз жарандарынын маселеси дагы талкууланганы тууралуу айтып берди. ЕАЕБге үчөө мамлекеттерде эмгектенгендердин пенсиясы жөнүндө макулдашуу 2021 жылдын 1-январында күчүнө киргендиги жана 2022 жылдын январынан тарта Орусияда жүргөндөр пенсияга чыгуу үчүн арыз берсе боло тургандыгын маалымдады. Аны менен бирге ЕАЕБдин башка өлкөлөрүндө эмгек стажы дагы эске алынарын, биримдиктеги өлкөлөрдүн ортосунда документтердин жана сертификаттардын тутуму интеграцияланып жаткандыгын баса белгиледи өлкө башчы. Силердин билимиңер бул чоң ресурс. Садыр Жапаров Орусиядагы кыргыз студенттерине кайрылды. Президент Садыр Жапаров Москва шаарындагы мекендештер менен жолугушууда кыргыз студенттерине кайрылды. Мамлекет башчысы Орусиянын окуу жайларында 16 миңден ашык кыргыз жарандары билим алып жаткандыгын, алардын дээрлик жарымы квота боюнча бюджеттик негизде окуп жатышканын белгиледи. Силер жаңы муун кыргыз өлкөсүнүн келечектеги билимиңер бул чоң ресурс. Окууну аяктагандан кийин мекенге кайтып келип, өлкөбүздүн көптөгөн тармактарынын жана секторлорунун өнүгүшүнө салым кошууга чакырам, деди Садыр Жапаров. Ал мамлекеттик кызматкерлерди тандоо системин өнүктүрүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерге кеңири токтолуп, анын натыйжасында жакшы билим алып, өлкө үчүн ак ниет иштеп берүүгө даяр бүтүрүүчүлөр мамлекеттик кызматтарга орношууга мүмкүнчүлүгүн алышаарын кошумчалады.